Эми бу жерде бизде ошо 4 түрү бар. Анан токтогулдун өзү июнь, июль, август деген ошо айларына жараша ошо чөптөр болот. Ошолордон алынган бал. Анан ошого дагы пирга, ошо продукция пчеловодства болот. Ошо хлебина деп коет. Аябай күчтүү аминокислоттор менен обладать этет. Послеоперационный периодтарда дагы адамга жакшы жардам берет для восстановления организма. Ошого аябай жакшы. Анан балдын түрлөрү бар. Ошо июнь, июльдуку бар, ушундай бал бар. Анан привозной бал дагы сатабыз. Алтайский гречиха деп коет. Ошо биздин постоянно кардарлар айтышат, башка жектен алгынча ошо силерден бир эле жектен соода кылат элек. Ошондой башка жактын балын да койгула дейт. Ошо гречиха бар. Ат башын эспарцетин кошо сатабыз. Ошо баалар ошо 280ден ошо пенсионерлерге скидка кылабыз. Мындай 300 сом. Гречиха гана 400 сом. Калган ошо анан прополисный мед бар. Ошолор 450 сомдон. Пирга 450 сом. Калган бал ошо 300, анан 280 сомдон. Ошо токтогулдун бал челекчилерин эле аласыздарбы же башка? Жок, мен өзүм бал челекте иштейм 35 жылдан бери. Ошо эмгектенем, ошо токтогулда. Ошо булчу өлгөн дары деп айтышат. Ошон үчүн айтып коет да, жана арын өлүгү дагы дары деп. Ошодон подмор деп жазылат. Ошо буттун суставтарына деп. Суставтарга дагы, сосудтарга дагы, адам слабость болуп ооруганда, кээ бир адам слабость болуп тердеп ушинтип ооруйт го. Аябай катуу оорулар болуп эметкенде ошо жана арын өлүгүн ошо дагы компоненттер. Эми ал сложный нерсе, чынындачы ал секрет деле эмес. Аны эми мындай эмелерин туура жазып алса туура эмес нерсе болуп калат. Жардам бербей калат. Эми жардам бербей калган ал эчтемке эмес, мындай эмеси болуп калат да. Мындай туура эмес дагы эме болуп калышы мүмкүн. Аны жанагы слабость болгондо ушундай бизде ошондой кардарлар көп. Бизде бир орус киши бар эле, өзү өмүр бою ошо руководящий ролдордо, ПМКларда иштеген экен, главный инженер болуп. Ошол аябай ооруп, слабость болуп, ошо бир күндө, бир түндө ошо 2-3 эме менять этип постельный белье суу болуп өзү да анан бүт анализдерди тапшырып, эч жектен дарылана албай, анан ошо келип эме айласы кетип, анан ушинткенинен ошо слабостька деп эме бергенбиз. Анан ошодон жакшы болуп, эми ошо кана 5-6 жыл болуп калды. Жылга азыр оорубайм деле дейт, бирок корком дейт. Постоянно профилактика кылып, жана арын өлүгүнөн жасалган дарыны алып турат. Ошондой кардарларыбыз көп, прополистен. Чактырганы да келишеби ошондой? Эми ооба, бирок аны эми стабильно чактырып, бул жеке келип кээде чактырып кетет. Эми өткөндө бизге 1-2 жолу эле келди. Мындай могу жектеги кишилерден дагы улам чактырып турушат өздөрү. Аны да билиш керек. Тизези эми өзү мындай жайында уу күчтүү болот. Ошол кезде чактырыш керек. Азыр слабый, значит дозасын азайтып, мурун 2-3 ары чактырса, азыр уже 5-6 ары чактырыш керек. Анан мындай туура, анын дагы өзүнүн календари болот, туура чактырыш керек. Ошондо эффективности көбүрөөк болот. Кээ бири бар, тизез ооруса, так тизенин өзүнөн чактырат, ал туура эмес. Тизез ооруган киши балтырдан чактырыш керек.
Ушундай. Сиз өзүңүздүн эме спецсиңиз негизи эми Мен өзүм специм зоотехник. Мен ошо Усть-Каменогорскийден 84-жылы бүтүп келгем. Өзүм зоотехникмин. Союз убагында ошо бригадир зоотехник болуп бала арчыл боюнча иштейм. Өзүм зоотехник бапчылоосуздумун. жылдай келесизби ярмаркага? Ооба 7-8 жыл болуп калды ушинтип келип өзүбүз өндүрөбүз. Бул балдын бир жери бар, ушу өндүрүш да кыйын, анан сатыш да кыйын. Эми өткөндө да бир сайттардан келди эле айттык элек. Дагы айтып атабыз, эми ушу 4 мамлекеттен келип президенттер кол коюп кетти. Япония, Индия, Кытай. Анан эми ошо кол коюп кеткен нерсени дагы ошо ишке ашыра албай жатышат. Ошо өкүнүчтүү. Эгер ошо правительство акча бөлүп эметсе, эл минтип туруп сатпай эле ошо ылдыйраак баа менен эле оптом эле сатып, анан правительствого дагы акча түшөт эле. Жок дегенде жана Министерство сельского хозяйства. Ошо кол коюлгандан бери эч дайын деле жок. Сиз ушу 35 жылдан бери деп атпайсызбы? Сизге бир кандайдыр бир пайда алып келдиби? Кандай жагын көрө алдыңыз? Эми кандай эми чыгым болуп келатасыз. жок, эми ушунун арты менен жашадык да. Ата энебиз, кийин бала чакабыз, кийин окуду дегендей, үйлөнөт, турмушка чыгат дегендей, ошо баарын окутуп, ошо турмушка берип, балдарды үйлөп, ушунун арты менен да. Мындай азыр анын үстүнөн мындай интенсивно заниматься этет да, жашыраак балдар болсо. Азыр мурункудай болуп ящиктерди фанерлерден жазса болот, павильондорду колдонсо болот. Мурун андай эмелер, маткаларды строго районирование деп койчу, бир жактан бир жака өткөрбөчү. Например, Украинанын маткаларын бияка алдыртпачы. Биякта только средне азиатский эмелер болчу. Азыр мына бүт Украина, Россия, Карпат, Германиядан немкаларды алып келип атышат. Азыр возможность чоң, иштесе болот. Ушу только сбыт жагынан жин эле жардам берсе, калган эл өзү иштеп, өзүн өзү багалат да. Сиз кышында арларды кантип сактайсыздар? Эми бизде мондай эки эме бар да, пасекабыз бар. Сүйөн кармап турган. Мына муногу пасекабыз бар, эки пасека. Бул көчүп жүрөт, перевозная деп коет. Муногу турган пасека бул стационарная, бул ордунан кыймылдабайт. Ошо балдар болуп баарыбыз заниматься этебиз. Бирөө ошо ордунда турат, бирөө ошо перевозная. Каерде бал болсо ошол жактарга көчүрөбүз. Жок, ошо арлар кышы менен кантип сактайсыздар? Кышы менен ооба, ал кардын эле астында калат. Болду. Эчтемке болбойт. Тамактанышпайбы? Жок, азыгын көп калтырабыз да. Ошон үчүн кышкыга калтырганда буларга биз шекер бербейбиз. Анткени 6 айдан почти кардын астында. Мына азыр болду, перевал жабылса, биринчи жолу ушу апрелдин бир 5-10дорунда гана бара алабыз. Ошого чейин кардын астында болот. Анан ачылып калат, ошондо бирок азык аябай көп коюш керек, жакшы кышташ үчүн. Анан жанагындай азыгына шекер ушундайлар өлүп калат, андайлар көп болот, көп суучалар болот өлүп калгандар. Андай болот, оорудан өлөт. Ошо дарылап, азыр дары деген көп чыкты, бирок Арыны кантип дарылайсыздар? Эми аны эми ошо бир ящиктин ичинде ошо 20-30 миң ары болот. Анан ошо жанагы сиропный дарылар болот, сиропко кошуп туруп эле бергенде анан баары ошодон ичип эметкенде анан өздөрү дарыланат. Анан үстүнөн куябыз дарилерди атайын, жанагы варатоз деген болот, жана эме клеш болот да, мында арыга жабыш дене. Ошолорун дагы ошо дарылап турабыз, антса өлүп калат. Канын ичип коет да, клешти. Байкайсыз да, өзүңүз? Ооба, билинет да, эми как специалист болгондон, конечно, ооба, билинет да. Билинет да, өзүнүн признактары бар да.
ошого жараша эметип калат. Анан профилактика катары да сөз жок дарылап турасың күзүндө, жазында. Бирок аз. Алгач иштетип атканда өзүңүздөргө көнбөй чыккан учурлар болдубу мындай? Азыр деле чыгат тынбай эле бала чакабызды өзүбүздүкү. Бирок азыр эме чакса шишибейт деле да. Бала чаканы жок, ал деген наоборот полезный да. Эчтеме болбойт. Өзүңүздүн балдарыңызга мындай сизге кол кабыш кылгандар бар? Ооба, балдарым бар, жардам берет. Чогуу иштейбиз, көчүрүшөт, чогуу тартабыз. Токтогулдун эмени кайсы жериндесиздер? Токтогулдун өзүндө турам, центрда. Балчелек эки жакта, бирөө Оялма деген жекте турабыз, өйдө жагында. Бирөө толук тарапта турат, жана көчүргөн пасека. Биз балды өндүргөндө балга өндүрүүчү менен эч нерсе кошпойсуң да, анан ал сатып алуучулардын баардыгы эле негедир эч нерсе кошкон жоксуңарбы дейт да. Сатып алып суюк кезинде алышат мындай кезинде. Анан кийин келип айтышат деги бал баягы силер берген таза эмес экен, шекер кошуп коюпсуңар, мондой эле отуруп калды депчи. Бал деген таза бал ушундай болуп отурат. Буну крупнозернистый эмеп деп коет. Сөзсүз отуруш керек бал. Балдын касиети ошондо. Процесс жүрүш керек да, отурат. Суук түшөр менен бал отурат. Анан кийин кышында деле мындай суюк бал болуп калса, аны демек жылытылган бал деп жылытыш керек болот да, анткени ошондой заказдар болот. Суюк бал бизге керек дейт, биз жылытып, анан жылуу жерде сактап, же ошентип беришибиз керек да. Эч нерсе кошулбайт, болгон ошол касиети өзү. Эми жана сары май деле эркек сары май болуп быдыр болуп отуруп калып атпайбы? Деген жок, ошо сары май сыяктуу эле мында дагы өзүнчө ушундай болуп отурат да, кээ бир бал жырмакай болуп отурат, кээ бир ушундай быдыр болуп отурат. Анан эч кандай эгер суюк кезинде сатып алган балыңар отуруп калса, ушундай болуп быдыр болсо, коркпой эле жей берсеңиздер болот. Составы эч кандай шекери жок. Ал бул мынтип колго кармаза же ооска салгандан кийин эрип кетет. Шекер эмес. Бул ошол балды колдонуунун эмесин айтып берсеңер, чайга ысык салыш керекпи же жылымык кезинде салыш керекпи? Жок, ошо ысык кезинде эмес, табык айткандан кийин. Эгерде дарычылыкка жылуу сууга кошуп ичсе, чайга караганда сууга кошуп ичкен эффективныйраак. Канча ичиш керек ошону? Мунун балдын эч кандай эмеси жок. Не ограничено деп. Мындай ченеп мынчаны ичиш керек, мындай доза деген жок. Каалашыңча иче берсе эч Силерде ошентип возврат алып келгендер болгон эмес да? Жок, жок.